Өлкө экономикабызда бир аз да болсо өсүш байкалды. Ал эми социалдык көйгөйлөр биринчи кезекте жакырчылык дагы деле калкты кысып турду. Бирок кантса да карапайым калкта үмүт пайда болду. Бийлик ээлеринде болсо өз көйгөйлөрү жетишерлик эле. 90 жылдары Ак үйдүн босогосун ким деген гана митингчи тебелеген жок. Нааразы пенсионерлер, үй куруучулар, жумушчулар, Дыйкан Ордо ассоциациясынын фермерлери жана башкалар биринин артынан бири кайсы бир талаптарды айтып келип жатышты. Анын үстүнө эч кандай тосмо жок болчу. Ак үйгө жол ачык эле. Бирок акыры бир күнү чиновниктердин сабыры түгөндү. Бул жылы шаардык транспорттагы билеттин баасынан улам студенттер массалык түрдө Ак үйдүн алдына митингге чыгышкан. Себеби дегенде бир аз баштараак шаардык бийлик студенттер үчүн жеңилдиктерди алып салган эле. Студенттин стипендиясы 50 сомдон 70 сомго чейин, ал эми бир айлык жол кире 95 сом эле. Массалык митингден кийин мэрия өз чечимин кайра артка тарткан, бирок бул окуя күтүүсүз жыйынтыктарга алып келген. Студенттердин 97-жылдагы өкмөт үйүнө жасаган жүрүшү Медет Садыркуловду кескин кадамга түрттү. Садыркулов ошол кезде 1-Май районунун акими эле. Ак үй болсо ошол райондун аймагына кирчи. Ошентип Ак үйгө тегерете тосмо орнотулуп, имарат жаалдуу митингчилерден бекем тосулгандай болгон. Ошентсе да бул темир тосмолор биринчи да, экинчи да президентти элдин каарынан сактап кала алган жок. Акаевдин ооз-2 түрүндөгү демократиясына карабай Кыргызстанда алгачкы саясий туткундар пайда болду. Кыргызстандын демократиялык кыймылын негиздөөчүлөрдүн бири Топчубек Тургуналиев шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Акаевга каршы баракчаларды тараткандыгы үчүн алгачкы жолу 1995-жылы абакка кесилди. Ал баракчаларда президентке акарат келтирип, улуттар ынтымагын ыдыратууга аракеттер бар дешти. Бирок өзүнүн айтымында ал баракчаларда эч кандай улутчулдук болгон эмес. Жоқ. Ал есімде, мен архивімде бір жерде жатады ошол бір баракча. Анда ешбір емес, жанагы Акаевдин ошол мамлекеттик кылмыштарын катуу жазганбыз да биз. Өтө катуу жазганбыз. Тургуналиевдин өзү муну башкаруу жөндөмсүздүгүн биринчилерден болуп ачык айтып чыккан үчүн Акаевдин андан өч алганы деп эсептейт. Башкарууга жөндөмсүз деген айыбынын себеби өлкө Акаев убада кылган Борбор-Азиялык Швейцарияга эмес, таптакыр башка жакка бурулуп баратканында эле. Биз сени 3 жыл бою колдоп келдик. Президенттик бийликти киргизгенде дагы, сен президент болуп шайлаганда дагы бул биздин идеябыз. Биз колдоп келдик. Кыргызстан Швейцария эмес, күндөн күнгө баткакка батып баратат. Колуңан келбейт экен. Шундайыңды кетип кал десем, мен өмүрүмдө эки эле кишини көрдүм. Колдору калтырап, эриндери калтыраган адамды. Анан момундай бир кулач шибеге менен артына сайгандай болуп ыргып турду Акаев. Ыргып туруп, азыр да эсимде. Могу капталында чоң Кыргызстандын чоң картасы бар экен. Титиреп турат. Колдору калтырап, эриндери титиреп турат. Баарыбыз карап турабыз. 1997-жылы оппозиционердин үстүнөн жаңы сот жараяны өттү. Бул жолу ага казынанын акчасын ашыкча ысыраптаган деген айып тагышты. Мындай сот кийинде болот. Анда ага террорчулук кылган деген айып тагылат. Бул туурасында ананраак кеп кылабыз. Элиме кызмат өтөсүм. Анарбек Бакаев. 97-жылы Феликс Кулов улуттук коопсуздук министринин ордун ээледи. Бул кызматта Куловго чейин отурган генерал Анарбек Бакаев бир нече ай мурда Манас аэропортуна кеткен жолдогу автоунаа кырсыгынан каза тапкан эле. Кесиби боюнча философ Бакаев өлкө үчүн эң кыйын кезеңде эң маанилүү күч түзүмүн жетектеди. Душмандары жетишерлик болгондуктан анын туугандары мындай автоунаа кырсыгынан албетте күмөн санашат.
Бирок ага карабай каршы келаткан унаанын айдоочусу мас болгон деген расмий божомол ошол бойдон калат. Анарбек Бакаев эс үчүн жоготуп госпиталда жатты. Бирок Аскар Акаев анын кийинки тагдыры кандай чечилерин күтпөстөн кызматты Куловго карматкан. Баса Бакаев ошол бойдон ооруканадан чыкпай каза табат. Феликс Кулов колуна тийген мекемени атайын техника менен жабдууну чечет. Тартипти бекемдеп, калкан аттуу атайын милдетти аткарган борбор ачат. Анын айтымында кол алдында иштегендер Москвадан алып келишкен техника жараксыз болуп чыккан. На $10 000 мы закупили специальную технику. Биз $10 000 Россиянын ФСБсына караштуу дүкөндөн атайын техника сатып алганбыз. Бул атайын тыңшоо үчүн алынган жабдуу эле. Кыргызстанга алып келип мага көрсөтүшкөндө ал техника улуу атамекендик согуш учурундагы аппараттар экенин түшүндүм. Аябай чоң аппарат, ичинде чоң батарейка. Мен анын баарын көргөндө эмне деген техниканы сатып алгансыңар деп сурагам. Кол силтеп кетип калгам. Андан кийин мэр болуп иштей баштадым. 1 жыл өтүп бул техника жоголуп кеткен. Я перешел работать мэром города, еще год проходит, через год эта техника теряется. Кийин Феликс Кулов кайдан да техниканы сатып алам дедим эле деп өкүнөт. Анткени ал техниканы уурдаган деген айыпка жыгылат. Али майрим гезиттер жазганда президентти тыңшоо оюнда да жок болчу. Техникалык мүмкүнчүлүктөр да жок эле. Бул чоң келе соолук. Эгерде ошол мезгилдеги техниканы көрсөңүздөр такыр башкача ойдо болмоксуздар. Бирок президент Акаев баары бир андан сестенген. И даже однажды Аскар Акаевич мне сам сказал. Бир жолу Аскар Акаевич мага өзү бир кызыктуу кеп айткан. Ал мага карап ар бир орун басар өзү жетекчи болгусу келет деген. А мен вице-президент элем. Мына ошондуктан ичинен ушундай тыянак жасаган окшойт. Бирок чынын айтканда президенттик кызмат мени кызыктырбайт эле. Президент катары ушунчалык көп көйгөйлөрдү чечүү керек. Мен болсо аскер адамы катары ал мезгилде буга такыр кызыккан эмесмин. В то время мне это было неинтересно абсолютно. Ал жыл келечегинен көптү үмүттөндүргөн демилге менен эсте калды. Тилекке каршы бул тилек аягына чыккан жок. Чыңгыз Айтматов көбүнесе жеке байланышын күчү менен мурдагы союздук республикалардан жана алыскы чет мамлекеттерден интеллектуалдарды Кыргызстанга чогултат. Өз сөзүндө ал планетанын интеллектуалдык элитасы биздин цивилизациянын келечеги туурасында бүгүн ойлонууга милдеттүү экенин айтат. Творчески участвовать в его формировании, то есть формировании будущего. Это потребует нового, нелинейного мышления, воображения, глубокого проникновения в суть проблем и новых опережающих инициатив. Наше будущее уже никогда не будет таким, каким оно было в прошлом. И только те из нас, кто способен увидеть скрытое, сможет и совершить невозможное. Новые идеи должны распространяться на все области нашей жизни, включая политику. Форумда сүйлөгөн Аскар Акаев кыязы ага кандайдыр бир революциялык саясий идеялар керек экенине аз дейдил ишенбесе деле керек. Ага бөлүп ал да башкара бер деген классикалык түшүнүк жетишерлик болгон окшобойбу. Туңгуч президент өзүн чындап Нобель сыйлыгына татыктуумун деп эсептеп жүргөн экен. Бирок Айтматов анын талапкерлигин көрсөтүүгө көп деле туштар эмес экенин түшүнгөн соң атактуу жердешине мамилеси кескин салкындаган. Ошентип саясий колдоо жок Ысык көл форуму ошол бойдон аалам интеллектуалдары такай жолугуш жаянчага айланбай калган. Токсонунчу жылдары өлкөдө оорулардын, анын ичинде эчак унутулуп калган жакырчылык жана социалдык жагдайлар менен байланышкан дарттардын эпидемиясы жайылган. 96-жылдан тарта Кыргызстан жарандардын арасында ВИЧ вирусуна чалдыккан учурлар каттала баштаган. Ал кезде социалдык блок боюнча вице-премьер болуп иштеген Мира Жангарачева мындайча эскерет. Мы смогли
Биз кургагучка каршы аракеттерди каржылоону облустардын 7-8% бюджетинен 30%га чейин көтөрө алдык. Ага глобалдык фонддун каражатын коштук. Биз кургагучуктун ачык формасын акысыз дарылаганбыз. Ошол жылдары кургагучук оорусу абдан күчөгөн убакыт. Өлкөдөгү саламаттыкты сактоо жаатындагы кризисти эске алганда спонсордук жардамга таянуу гана мүмкүн эле. Бирок алдын алуу иштери да көп көйгөйдү чечкен. У нас в 160-170 раз. Ошол мезгилде венерикалык ооруларга чалдыккандардын саны 160-170 эсеге өскөн. Биз региондорду кыдырып, түрдүү диний лидерлер, мечиттерде аял эркектер менен жолукканбыз. Мен азыр бир нерсеге ушунчалык таң калам. Ал убакта диний кызматкерлер кызматташууга ачык болчу. Мисалы шаарда интеллигенциянын өкүлдөрү мага: "Мира, эмнеге сыналгыдан сифилис, спид деп айтып жатасың, уят эмеспи?" деп көп эскертишчү. Ошол эле убакта диний лидерлер бул нерсени түшүнүү менен кабыл алып, түштүктө мечиттерге, жалаң эркектер намаз окуган жерлерге кирип, эркектер жигиттер менен баарлашып, сактануу тууралуу түшүндүрчүмүн. Разговаривать с мужчинами, разговаривать с молодыми людьми, чтобы они предохраняли. 90 жылдардын этегинде кыргызстандык басма сөздү окуу алда канча кызыктуу эле. Басма сөздү азыркы абалындагыдай калыптандыргандардын бири Мелис Эшимканов болду. Комсомол жаштардын гезитинен өсүп чыккан Асаба туурасында биз мурда эскерип кеткенбиз. 90 жылдары анын таасири абдан күчтүү эле. Эшимканов Бейбачаралар партиясын түзө тургандыгы жөнүндө гезитине жарыялаганда ага 7 мүшөк кат келген экен. Бирок Бейбачаралар партиясын түзүү аракетинен майнап чыккан жок. Анын биринчи съездине Акаев өзү келип катышып, президиумду өзүнүн жан жөкөрлөрү менен ээлеп отуруп кеткен. Кимге ким, бирок Бейбачарага алар таптакыр окшош эмес эле. Ошол кезде эки кесип бар болчу. Кыргызстанда мындай журналисттерге акчаны бир аз жакшыраак төлөгөн. Бири Кут билим, кой Асабага эле кетейинчи, анан Эшимкановго барбаймынбы? Анан мени эми билет, анан алды кызматка. 2000 сом коюп берди. Асаба негизи курч, жакшы, жагымдуу, эл окуй турган, жаштар окуй турган макалаларды басчу. Бирок биз 4 жылга чейин Акаев үчүн кызмат кылганбыз. Кадимкидей да Акаевди мактап, Акаевди жактап, ошонун кызматын жактап, кошомат кылган эле кесип болчубуз. Майрам Акаевага интервью алганы барганмын. Анда жанагы Мерим фондунда экен. Барсам, мен алып кирип алып, экинчи кабатына чыгарып, бүт дубалдагы картиналарды көрсөтүп, бул картина мындай деп мага түшүндүрүп келип, анан биринчи кабатка түшүп, анан диванга отуруп экөөбүз. Жөнөкөй эле диванга отурдук. Анда Канайым болду элеккеси. Бирок президенттин жубайы болчу. Анан кийин Каныбек Иманалиев менен Мелис Эшимканов биргелешип, булар Акаев деген китеп чыгарышкан. Гезиттин позициясы кантип өзгөрүп, кантип оппозицияга айланганын Дүйшеев жакшы билет. Чыгылып Акаев тескери бурулгандан баштап биз дагы тескери бурулдук да, андан башка жол менен кеттик. Ошо бойдон бирок бизге чейин бир нерсени айтып коюш керек. Бизге чейин эле Акаевди катуу сындап аткан республика гезити болчу. Замира Сыдыкова башкы редакторлук кылып турган гезит, ал аябай сындачу. Анан кийин Мелис Эшимканов мына ошол тайбастыкты, тажалдыкты Замирадан үйрөнгөн. Анан ошол Замиранын гезитин, Замиранын позициясын туурай баштадык биз. Кийинчи анан Замира болсо соттолуп кетти. Чыркыратып жаш балдар менен аны түрмөгө алып кетишти. Ошо Дастан Сарыгулов Кыргыз алдында турганда соттотуп ийген. Анан кечээ Дастан Сарыгулов экөө кол кармашып жүргөнүн көрүп, эми кол кармашып деген образын айтып атам. Анан ичимден бул эмне мен түшүнө албай койдум да. Дүйшеев ал жылдарды жылуу эскерүү менен Эшимкановду кыргыз журналистикасындагы өзүнчө доор деп айтат. Анан Асабадан башка дагы бир 5-6 кесип чыгарыптыгы. Мелисчи ар бирин өзүнүн редакторун коюп, ой жан талашып иштегенбиз да. Пайшамба деген бир кесип чыгара коюп ортодон. Аныбызды талап абышкалар чыгып телевизорго, Пайшамба колунда турат абышкалардын чалдардын, Анан кийин эмне үчүн Пайшамбаны жоготпойсуңар деп кыйкырып чыкканда. Анан айтканбыз, эмне үчүн өзүңүздүн колуңузда Пайшамба жүрөт? Эмне окуп эле койбойсузбу? Деп анан кийин
кайра алда жок 50.000 нускага чейин барып, анан кийин бийлик дагы аны басып салган иши кылып. Базар Таймс деген да кесипибиз бар эле, Джунгли закону деген кесиптерибиз бар эле. Ошолордун баары эле 10.000 нускага чейин барган. Анан 10.000 нускада кесипти деп анан мелис кайра жаптырып салды. Анан биздин өзүбүздүн дагы аябай эметип кеттик да. Күчүбүз аябай чарчап ушинтип кеттик. Элестет, бир редакцияда ошо саны баягы эле кишилер, бирок ошончо кесип чыгарыш. Анан бардыгына жазып туруш керек болду да. Бардыгына жазчубуз. Тигинисине да, мунусуна дагы, пайшамбасына да жазчубуз. Мелистин амалы 60 эшектин жүгүнөн дагы артык болчу. Ал деген жаздырчу да. Эгер пайшамбага жазбасаңар, жыйналышта, анда гонорарыңардан кыскартабыз деген деле бар, шапылдап эле жазып кетчү. Бири калбай жазчу. Сен де жазып атасың, сен де жазып атасыңбы деп. 97-жылы эгемен Кыргызстанда алгачкы жолу балдардын эркин гезити жарык көрдү. Бул гезит аркылуу биздин балдардын бүтүндөй мууну өсүп жетилди десек болот. Айданек гезити өлкө мектептериндеги жаш кабарчылар штаттарын үзгүлтүксүз жаңылап туруу менен бүгүнкү күнгө чейин өксүбөй чыгып келүүдө. Смотрите, какая у нас газета была. Карагылачы, интернет толук келе элек мезгилде биздин айдынегибиз кандай чыкчу. Баары колго даярдалып, карагылачы кандай кызыктуу. Какая она интересная. Айданек гезити мындан тышкары атамекендик журналистиканын кадрларын даярдоочу жайга да айланды. Ири редакцияларга болгон алгачкы чыйыры ушул гезиттен башталган балдардын баарын бул жердегилер жакшы билишет. Алардын айрымдарын аттарын атай кетели. Это вот Тынчтыкбек Кожобеков. Бул Тынчтыкбек Кожобеков, Маша Постникова, Юлия Шитова, Гульмира Тыналиева, Бакай Шукуров, Мээрим Мусаева, Зайнидин Курманов, Бакыт Мейманбеков. Атүгүл азыркы учурдагы эң популярдуу гезиттердин бири Суперинфонун мурдагы башкы редактору да карьерасын Айдынектен кабарчы катары баштаган. Начинал именно с нашей газеты. Кылычбек Султанов. Да, Кылычбек Султанов. Экономикада анча-мынча жылыш байкалганы менен 100 миңдеген адамдар кесиби боюнча иштеринен айрылышты. Ал Тургай өз өлкөсүндө таптакыр жумушу жок отуруп калгандар арбыды. Айла жок. Алардын беттеген жагы жакынкы чет өлкөлөргө каттаган поездердин бекеттери болуп калды. Бирөөлөр курулушта иштеген аттанса, башкалары соодадан бакыт табуу тилеги менен алыска сапар тартып жатышты. Айтор, бул мезгил тынымсыз кыймылдын заманы болду. 90 жылдардын башынан баштап Советтер Союзу урагандан кийин жумушсуз калган адамдар, алардын арасында инженерлер бар эле, мугалимдер, врачтар, негизи эле жумушсуз адамдар Россияны көздөй, Казакстанды көздөй агылып, ал жактан жумуш таап, нан таап, анан үй бүлөбүздү багабыз деп, баары эле Россияны көздөй жөнөй башташкан. Негизи Россиянын ар бир шаарында кыргызстандыкты жолуктурса болот. Кыргызстандын ар бир үй бүлөсүнөн жок дегенде бир адам Россияга же Казакстанга эмгек миграциясына жөнөгөн. Мен дагы 12 жашымда ушул Оренбург шаарына атам экөөбүз барып 2 жыл иштегенбиз. Ошондо дагы деле эсимде ушул миграция доорунун символу деп койсок болот. Ушундай чаарала сумкалар болот эле. Албетте бул кичинекей сумка. Анда сумкалар аябай чоң, ичи толу дордойдон алынган товар, носки, ар кандай буюмдар. Аларды биз үстүнкү полкага жүктөп, анан 3 күн дегенде Москвага, 2 күн дегенде Оренбургка жетчүбүз. Бирок дагы деле миграция Кыргызстанда токтой элек. Биздин көптөгөн мекендештерибиз дагы деле ошол сыртта Кыргызстандан кетип, ошо Россияда, Казакстанда, шаарларда эмгектенип, акча табабыз деп жүрүшөт. Ошентип ар ким билген арбайын сого баштады. Эң оор түйшүк аялдардын башына түштү. Анткени арга кетип карайлаган күндөр узакка созулуп турган чакта эркектерге караганда аялдар кыйла кайраттуу келишет эмеспи. Кыргыз кыз келиндери башын канжыгага байлап кең оруш шаарларына аттанышты. Чоң чаар мүшөк көтөргөн аял 90-жылдардагы соодагерлердин символу болуп калды. Ал күндөр Майрамкан Орокованын өмүрү эсинен кетпейт. Союз таркап 90-жылдары союз ураган кезде эми ар кайсы адам эле тиричилик кылыш үчүн ар кайсы жака чачырап, өздөрүнүн бала чакасын багыш керек, тууган урук ата-энесин багыш керек дегендей. 3 жашар кызым менен жолдошум экөөбүз айылга тайынды тайтасына берип, Оренбург деген шаарга бет алдык. Анан Оштон Бишкекке чейин эмне сатуу
да биле албайбыз да. Көрүнгөндөн сурайбыз кандай товар кантип сатат. Анан ар кимден ар кандай сөздөрдү угуп алып анан насип өтөт экен деп анан бабул деп коет экен коммерциянын тили менен. Бабул мындай чоң мешоктор болот экен, ошолорго салып алып бир тобубуз 4-5 бир туугандар жөнөп Бишкекке келдик. Бишкекке келип анан эми кандай кетебиз деп анан андан мындан сурап отуруп анан поезд вокзалга барып анан поезд менен кетет экенбиз. Кайсы шаарга барышыбызды деле даректеп алып чыккан эмеспиз. Анан эле Бишкекке келип сураштырып отуруп анан Оренбург деген жакын эле шаар десе, ошол жака кеттик эмесе деп анан Оренбург шаарына кеттик. Коркунуч деген ар бир бурчтан аңдып турар эле. Рекет гана эмес, кылмышкерлер менен күрөшөт деген милициянын өзү деле коркунучтуу болгон. Анан түшүп эле рынокко барабыз десек, рынокты деле билбейбиз. Анан рынокко тигилер шоферлор билет экен, рынокко алып барышты. Ар кайсы жактан эле жанагы милициялар чыга башташты. Гражданин токтогула деп элечи. Анан уже корко баштадык. Өмүрүбүздө милиция дегенди менен байланышып сүйлөшкөн эмеспиз. Анан эле токтотуп эле документы покажите деп эле калды. Анан документтерибизди тиги кыздын айтуусу боюнча квартирага таштаганбыз. Анан квартирада документибиз десек, пошлите со мной деп эле баарыбызды алдына салып алып эле алып барышты да, барып эле сразу эле жанагындай решеткасы бар. Өздөрүнүн ошондой бир эмесине камап салды. Чапсаңдык кылдымбы, шустрелик кылдымбы, билбейм, же аял кишилик кылдымбы, баягы акчаларымды анда чачымды түйүп жүрөт элем. Чачымын арасына сала коюп, шипилкаларымды алып, көрсөтпөгүдөй кылып чачымдын арасына бекиткенге канданып калдым. Ошондой кылып сактандым. Эпчил айлакер болбосоң талаада коколой башың менен каласың. Бизнес жарым-жартылай мыйзамдуу аты болгондуктан бул Россиядагы чиновниктерге да, милицияга да белең майталкан эле. Айрыкча сырттан келип, укугу жоктордон акчаны каалагандай сыгып алып турушчу. Солилецкий деген өтө күчтүү таможнясы бар эле. Ошол жерде бир канча жолу түшүштү, канча акчаларга күйдүк. Чар сумкаларды ошо эми кыргыздар өтө акылман десек да болот. Байкуштар эптеп ушу жанталашып, бала чакамдын рызкысы деп таможняга жакындаганда кайсы бир станцияларда ошондой балдар эми сүйлөшүүлөр болот окшойт экен. Ошол станцияга жетпей, таможняга жетпей тиги сумкалар томолоп, тепкилешип түшүрүп жиберишет экен. Анан тигилер түшүрүп калган кишилер кайта обратно станциядан өткөндөн кийин алып барып беришет экен. Анан көп жолу таможняга түштүк, көп акчаларыбызды кетирдик. Ошентип кыйынчылыктар өттү, аябай кыргыздар көп тонолушту, байкуштар. Кайта бутуна турушуп, кайта тырмышып, кыргыз калкы деле аябай тажаан калк келет экен. жыл экономиканын урашы токтосо да, кийинки жыл өлкөгө Россиядагы дефолттон улам убактылуу кыйроонун алып келди. Эми Кыргызстандын саясий системасын кандай багытта реформалоо керек деген чоң маселе турду. Өлкө коопсуздугу үчүн опурталдуу болгон башкы коркунучтар мына ушул жерде пайда болот. Hey, 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 hey.